بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Дуа жөнді мұрдақ сабақ сұлантауыз. Ад-дауа дауа. Дарт жана дауа. Эми бұл сабақта негізінен дуаның ережесі, дуа қандай бір бізге маңызды екенін білеміз, андан кейін дуа қыла тұрғандың учурлары. وإذا جمع الدعاء حضور القلب. Негізінен дуа жүректі өзіне қосып алса дейді. Мында жатқанда, дуа алып жатқанда, қолың менен тилиң еле, қолың көтеріліп, тилиң сөйлей бербей, жүрегің ошону айтып жатқан сөзге маани беріп, жүрегің ошол дуада бар болса дейді. Чоғу болса. Демек, иман, көрдіңіздер бе, бияқта үш нәрсе болып жатады. Иман тил менен айтуу, жүрек менен тастыктоо, амал менен көргөзүү болып жатады. Дуада ошо үч нерсе камтылат. Дуада амал менен көрүп жатканы бул кол көтөрүп жатабыз. Тил менен айтып жатабыз. Анан жүрөк менен ошо нерсени Аллах кабыл кыл деп жүрөк менен ынанып жатабыз. Мынакей ошентип биздин иманыбыз ошондо толук ойгонот экен. Караңыздар. Жана ошол кылып жаткан демек эрежеси дуанын ошо үч нерседен турат экен. Демек келиңиздер Аллах Таалага дуа кылганды дайыма өзүбүзгө адат кылалык. Бир адам өзүнө чай ичкен адат кылат экен. Бирөө кофе ичкен адат кылат экен. Бирөө басканды. Бирок мусулмандар дуа кылганды адат кылалык. Бош болуп калса эле Аллахты дуа кылалык. Эми дуанын эки түрү бар негизинен. Дуа ибада, дуа мас'ала. Мындайча айтканда, ибадат дуасы деген бар, анан кийин бир маселени, көйгөйлүү бир маселени Кудайдан суроо деген нерсе бар. Демек, ибадат дуасы деген бул пайгамбарыбыз эмне дуаларды айткан болсо ошо дуалар менен чектелүү. Намазыбыздагы дуалар, саждадагы дуалар, рүкүдө дуалар бул ибадат дуасы. Кааласак биз ошону кыргызча өзүбүз котормосун айтсак болбойт. Биз демек эң туурасы, эң жакшысы пайгамбарыбыздын кылган дуалар менен чектелгенибиз. Уну дуа аль-ибада дейт. Мисалы, азан айтып бүткөндөн кийин дуа. Аллахум рабба хадиги даъвати тама ва салатил кайма ати Мухаммадил васила вал фадила ва ба'атху мақама махмуда аллади вa'адта. Мисалы, бул дуа азан айтып бүткөндөн кийин дуа. Мисалы, кээ бир адамдар билбестен ошо дуаны айтып жатканда кол көтөрүп айтып жатышы мүмкүн. Эң туурасы бул ибадат дуасында кол көтөрүштүн зарылчылыгы жок. Ибадат дуасында ошол дуаны өзүн айтабыз. Колду качан көтөрөбүз? Качан ад-дуа мас'ала. Бир маселени суранып жатканда, жекече бир маселени. О Аллахым деп бир муктаждыкты биз Аллахтан суранып жатсак, ошондо о Аллахым ошону мага бер деп кол көтөрүп суранабыз. Ал эми үйгө кире аткан дуа, үйдөн чыгып жаткан дуа, тамак ичерде дуа, аларды биз кол көтөрүп эле кылабыз да. Ошондой эле азандан кийинки дуа, намаздан кийинки дуа, булар ибадат дуалары, аларды кол көтөрүп эле айтылат. Ошол үчүн ал эми намаздын ичинде дуа, бул дагы ибадат дуасы. Ал-мас'ала бул башка маселе. Бир нерсени сурануу, ал өзгөчө бир убакытты чектебей, каалаган убакта, каалаган учурда кол көтөрүп дуа кылат экенбиз. Эми эң жакшы ошол учурлар качан экен? Мас'ала дуа жөнүндө болуп жатат буякта. Бир нерсени Кудайдан сурануу. Васадафа вактан мин ауқатил иджаба ас-ситтата. Негизинен
ошол убакыт 6 убакыт бар дейт. Ошо 6 убакытка дал келсе, биз дуа кылып жаткан бир маселени сурап жатсак, ошондо биздин дуабыздын кабыл болушуна себептер дейт. Эң биринчи убакыт дал келе турган бул ас-сулусул ахир, түндүн минал лейл, түндүн акыркы 3/1 бөлүгүндө. Демек, түндүн 3/1 бөлүгү деген кантип түшүндүрөбүз? Бул болсо шам намазынан кийин багымдат намазга чейин ошол убакытты алабыз. Эгерде ошол убакыт, мисалы алсак, бир 9 саат боло турган болсо, мейли 12 саат дейбизби, ошону 3кө бөлөбүз. Ошонун акыркы 3-үчүнчү бөлүгү бул дуа кыла турган бөлүк. Демек, ошол 3-үчү бөлүгүндө атайын уктап туруп, ошол убакытка туруп, намаз окуп, дуа кылып калайлык. Ошол дуа кылып калуу ошол убакытта эмнени гана Аллахтан сурансак, бирок жанакындай тууганчылык байланышты үзбөсөк, жана Аллах Тааланы дуа кылып жатканда анын жообун шаштырбасак, анан бир чоң күнөө кылып алып туруп ошо менен дуа кылып жаткан болсок, тахажжудта туруп дуа кылсак да Аллах кабыл кылбай коюшу мүмкүн. Демек, жанакындай нерселерден, күнөөлөрдөн арылыш керек эмес. Мисалы, бир адам комок иштетет, павильон иштетет, дагы деле арагын сатып атса, анан түндө туруп тахажжуд окуп атса, ага ал пайда бербейт. Күнөө ишинен арылыш керек. Бирөө дагы деле бирөө менен ар кандай сүткөрлүк иштерге элдерди алдап жүрөт. Анын тахажжудка тура калып туруп дуа кылганы ага пайда бербейт. Демек, күнөө иштерден арылыш керек эмес. Тамеки чеккенден, насыбай чеккенден. Бир баланы бая күнү көрүп калдым элем, тамеки чекпей калыптыр. Машалла, күнөөңөн арылган экенсиң, жакшы экен десем, насыбайга өтүп алдым дейт. Анан мен айттым, тамеки чегип жүргөн абалың жакшы эле болчу анда. Сен бир күнөн таштап, экинчи күнөнүн даамын татып алган турайсыңбы? Андыктан бир күнөн таштап, экинчи күнү өтүү, бул абалы андан да начар. Андыктан келиңиздер, күнөөдөн арылуу деген сөз бир күнөн таштап, экинчи күнөөгө өтүп алуу эмес. Ошол күнөөнү өзүнөн жулуп салуу, өзүнөн сыдырып салуу, алып таштоо, өзүнөн ыргытып салуу. Мен андан алысмын, мен ага тиешем жок дегендей болуу. Келиңиздер, Аллах Таала бизге ошондой адамдардан бизди кылсын. Аллах Таала бизге ошондой бир күч кубат берсин. Анткени көп адамдар күнөө кылганда аябай күчтүү, ибадат кылганда андан дагы алсыз адам жок. Биз тескеринен бололук. Күнөө кылайын десек, аябай алсыз болуп калалык. Шалдырап күчүбүз келбей тургандай болуп калалык. Түндө жаш балдардын иши, мисалы, түндө бири-бирин чакырганда ынтызар болуп, шашылып, таң атканга чейин отурушат. Ошондой жерге баргандан чарчап, кыйналып жаткан балдар да көбөйсүн. Кайра түндө мечитке барып, таң атканга чейин ошол жакта дуа кылып отургандан бизди Аллах Таала чарчатпасын. Бизге энергия берсин. Ошол ибадатта биз ушундай күчтүү болуп, Аллах Таалага дайыма шамдагай бололук. Талыкпай ибадат кылган пенделерден бололук. Экинчи убакыт бул индал азан. Демек, азандын алдында деген сөз майсы, азан айтып бүткөндөн кийин. Демек, азан айтып бүткөндөн кийин дуа кылсак, бул дуа кабыл боло турган учур.
Жана ошондой эле 2 рекет намаз окуп койсок андан да жакшы. Демек, азан менен каматтын ортосундагы ибадатты жасап туруп, 2 рекет намаз окуп туруп анан дуа кылалык. Анткени Аллах Таала көп аяттарда айтат. Өзгөчө мисалы мындай деген бир маани бар. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Истаину бис-сабри вас-сала". Аллах Тааладан сураңгыла дейт, сабырдуулук менен, анын намазы менен дейт. Сабырдуулук эмне? Бул жерде да бир маани. Дуа кылганда сабырдуу бол. Дуаңдын жоон шаштырба деген сөз. Мына ошондой максатта, ошондой жолдо Аллах Тааланы дуа кылып калалык. Демек, азан айтылып жатканда, индал адан, жана азан айтылып бүткөндөн кийин жана азандын дуасы, анан кийин азан менен каматтын ортосунда дуа кылып калалык. Ва адбар салаватил мактубат. Андан кийин 5 убак намаздардын, парз намаздардын аркасында. Бул нерседе эң туура шарх, эң туура түшүндүрмө бул саламга чейин. Анткени намазын аркасы деген сөз мааниси намаз бүтө элек деген сөз. Эгерде биз салам бергенден кийин дуа кылсак, намаз бүтүп калды. Намаз бүткөндөн кийин демек, баада таслим демек. Бул жерде хадистин негизги туура түшүндүрмөсү ахли сунна вал жамааттын көпчүлүк алымдарынын айтуусу боюнча бул саламга чейин. Анткени намаз аяктап калды. Ташаххудка отуруп, тахиятты салаватты окуп, анан пайгамбардын ачык буга далили бар Муслимде хадиси. Ким тахиятка отуруп, тахиятты окуп, салаватты окуп туруп, саламга чейин каалаганча дуа кылсын дейт пайгамбарыбыз. Мына ошол хадиске таянып, бул дубру салаватил мактубат. Демек, мына ошол маанинде. Демек, намазын аркасында деген сөз мааниси саламга чейин дуа кылып калалык. Ошондо тахиятта отурган учурда. Ал пайгамбардын дуаларын айтып калабыз. Анан салам бергенде эки жакка зикир кылалык. Аллахты эстейлик. Анткени Аллах Таала Куранда айткан: "Фаиза кадайтумус сала фазкуруллаха". Эгерде силер намазыңарды бүтүрсөңөр, Аллах Тааланы эстегиле. Кыяман ва кууда ва аля жунубикум. Турган амалыңарда, отурган амалыңарда, жана жаткан амалыңарда деди. Демек, Аллах Таала бизге намазыңарды бүтүрсөңөр, кадайтум деген сөз мааниси бүтүрдүңөр деген сөз. Демек, салам берип бүтсөңөр деген сөз. Эмне дейт? Бизди зикир кыла деп. Салам берип бүткөндөн кийин дуа кылгыла деген жок. Жанакы хадистерде парз намаздарын аркасында дейт. Аркасында деген сөз мааниси бүткөндөн кийин эмес, бүтүп жаткан кезинде, аяктап калган жеринде деген сөз. Мына ошол дуанын орду саламга чейин экен. Салам берип бүткөндөн кийин дуа орду токтойт экен дуа. Андыктан келиңиздер, салам бергенге чейин көп дуа кылып калыңыздар. Ва инда суудул имам йаумул жумаа алал минбар хатта тaqdiya сала. Жана жума күнү имам минбарга чыгып, минбардан түш күчөктү дуа кылып калды дейт. Мына ошол учурларда дуа кылып калалык. Ва ахир саа ба'да ал-аср мин залика al-yawm. Ошо жума күнү асырдан кийин, акыркы саатта. Асыр намазынан кийин ошол шамга чейин. Кээ бир алымдар асыр намазынан кийин дешет, кээ бир алымдар шам намазына 1 саат калганда дейт. Ошол убакыт. Ошол учурларда дуалар кабыл болот. Шарт биздин жүрөктөрүбүздөн ихлас менен чыкса. Жана аны ибадатты пайгамбарыбыз кылгандай жасасак. Жана өзүбүздү Аллах Тааланын алдында жөнөкөй байкуш адамдай сезсек.
Дуа кылып жаткан эң жакшы абал бул кыблага жүз буруп. Жана андан да жакшырагы дагы дарат алып туруп дуа кылган. Бирок дуа даратсыз кабыл болбойт деген эреже жок. Эң жакшысы дарат менен дуа кылсак. Жана колду көтөрүп. Жана кол көтөрүп дуа кылып баштаганда эң биринчи эле Аллах Таалага мактоон айтып, андан кийин пайгамбарыбызга салават айтыш керекпиз. Дароо кирип кетпеш керек өзүбүздүн маселебизге. Кол көтөр, Аллахым бер, Аллахым муну кыл, тигини кыл. Жок. Ар нерсенин өзүнүн кириш сөзү бар. Ар нерсенин өзүнүн башталгыч иши бар. А бул биздин дуабыздын кириш сөзү бул Аллахка мактоо, пайгамбарыбызга салават. Андан кийин Аллахумма салли аля Мухаммад деп туруп андан кийин дуа кылабыз. Ушу пайгамбар айткан, кайсы бир пенде ошону дуа кылып жатканда пайгамбарга салават айтып туруп дуа кылса, ошол дуаны Аллах кабыл кылат деген. Андан кийин өзүнүн муктаждыгын Аллах Таалага тапшырсын. Сумма каддама бейна ядей хаджатаху тауба вал истигфар. Анан кечирим сурасын Аллах Таалага, истигфар кылсын, тооба кылсын. Сумма дахала алаллах ва алахха алейхи фил мас'ала. Андан кийин Аллахтан кайта талыкпай сурай берсин. Я Аллахым бер деп. Кээ бирлер бере көр деп айткандар да бар. Биз андай сөз бир аз туура эмес дейбиз. Бере көр деген бул балким шектенүүгө жакыныраак болот. Бере көр деп эле түз эле Аллах Таалага кайрылабыз. Бер деп эле. О Аллах, сен бер. Жакшылыгыңды бизге насип кыл деп. Биз дуа кылып жатканда каалап жана коркуп дуа кылыш керек. Рагбатан ва рахбатан. Каалап не? Биз Аллахтын мээримин, рахматын каалап, коркуп эмнеден? Аллахтын азабынан, Аллахтын каарынан коркуп. Ва тавассул илейхи би асмаихи ва сифатихи. Аллахка тавассул, Аллах Таалага ортомчул издеш керекпиз. Аллах Таалага ортомчул издей турган эң негизги нерселер бул Аллахтын өзүнүн аттары, жана анын сыпаттары. О, улуу Аллах Таала, мээримдүү, райымдуу. О Аллах, сен рызкы берүүчүсүң, сен жаратуучусуң деп сыпаттарын да ортого салып. Аллахтын жалгыздыгын жүрөк менен тааныш керекпиз. Анын кудайчылык жалгыздыгын, Аллах гана ибадат кылууду татыктуу зат. Анын жаратууда жалгыздыгы, Аллах гана жаратуучу, рызкы берүүчү. Анын ысым сыпаттарында Аллахтын гана ушундай чексиз, толук, абсолюттук ысым сыпаттары бар деп. Анан кийин Аллах Таалага салих амалдарыбызды ортого салсак болот. Я Аллах, мен бул ибадатты сен үчүн кылдым элем. Ошол ибадатым сен үчүн кылганым акыйкат чын болсо, сен мени бул апааттан куткар деп. Демек, биз амалды, же Аллахтан ысым сыпаттарын, салих амалды ортого салсак болот экен тавассул кылганда. Же Аллахтын ысым сыпаттарын ортого салсак болот экен, же салих адамдардын дуасын. Ге дуа кылып койчу деп пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин Умар ибн Аль-Хаттаб Аббасты дуа кылып коюусун ортого салгандай. Пайгамбарыбыз тирүү кезинде жамгыр сураганга пайгамбарыбызды ортого салчу элек дейт, анын дуасын. Анан Аллах жамгыр чүчү дейт. Анан пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин пайгамбарыбыздын атасынын абасы Аббасты анын дуасын ортого салып Аллахтан жамгыр сурачу элек дейт. Андыктан бир арабызда салих адам болсо, ге дуа кылып коюңузчу десек болот жакшы. Бирок бир салих адамдын даражасын, же пайгамбардын мартабасын, же дагы бир нерселерди таква адамдын, олиянын анын мартабасын, анын күчүн ортого салуу шариятта жок жөрөлгө. Андай бир жол шариятта такталган эмес. Демек, дуа кылып жатканда мындай дуалар эгер акыйдасында туура болсо, мындай дуалар эч качан
четке кагылбайт дейт. Анткени Сахих Ибн Хиббандын хадисинде ушундай хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ошол Абдулла атасынан риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сами'a раджулан якул, бир адамдын сүйлөп жатканын уккан экен пайгамбар. Аллахум инни ас'алука би анни ашхаду аннака анталлах. Мен сенден сураймын, о Аллах. Жана мен күбөлүк беремин, сен жалгыз сыйынууга татыктуу затсың деп. Ла илаха илля ант, сенден башка сыйынууда татыктуу зат жок. Сен чын Кудайсың. Ал-Ахад ас-Самад, Аллахтын аты. Жалгыз ас-Самад, түбөлүктүү. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Демек, төрөткөн эмес, төрөлгөн эмес, анын ага бирөө да тең келе албайт деп бирөөнүн айткан ук дейт пайгамбарыбыз. Кала лакад саалаллах бил исмиллази иза суила бихи а'та ва иза ду'ия бихи ажаба. Пайгамбар айткан экен, бул ушундай сурады дейт. Ошол ат менен сурады дейт. Эгерде ким ошол ат менен сурай турган болсо, ага албетте берилет. Ким ошол ат менен дуа кылган болсо, ага албетте жооп берилет деген экен. Келиңиздер, туугандар. Аллах Тааладан сураганда анын сыпаттары менен, анын аттары менен сурайлык. Дагы башка бир риваятта лакад саалталлах би исмил а'зам. Пайгамбар айткан экен, Аллахтын улуу аты менен сен сурадың. Демек, Аллах Тааладан Аллахтын ошол улуу аты менен Ал-Ахад ас-Самад деп сурасак, бул эң жакшы дуалардан экен. Эң сабакта биз ошол дуалардын түрлөрүн улантабыз. Аллах субхана ва тааля бизге берекесин берсин. Барыңыздар, талыкпаңыздар, чарчабаңыздар. Дуа кылган бул мусулман үчүн, чыныгы момун үчүн өзүнчө бир рахат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.